4-октябрда Ош облусунун Өзгөн районунда Кемпирабад суу сактагычынын маселеси боюнча президент Садыр Жапаров менен жергиликтүү тургундардын жолугушуусу болуп өттү. Административдик имараттын кире беришинде президент менен жолугушуу албай турган элди милиция кызматкерлери эки тарапка бөлүп, Жапаровду узатышты. Президент имараттан чыгып, эл менен сүйлөшпөй, түз эле машинага отурган. Маалым болгондо айрым жарандар акция уюштуруп, бардык жергиликтүү тургундар менен ачык жолугушууну талап кылышкан. Кемпирабад суу сактагычынын Кыргызстанда калтыргыла деп чыгышкан. Үстүбүздөгү жылдын март айында Ташкентте сүйлөшүүлөр жүрүп, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев суу сактагычтын дамбасы толугу менен өзбек тараптын көзөмөлүндө болорун, бирок суу ресурстары биргелешип пайдаланып тураарын билдирген. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров Кемпирабад суу сактагычы Өзбекстанга өткөнүн Азаттыкка билдирди. Өттү, кетти. Кандай болду? Ошондой болуп 4000 гектардан ашыгыраак жер кетти. Бүгүн 5-октябрда Манас-2 аэропортунда манасчы Рыспай Исаковду тосуп алуу аземи өттү. Аны Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Түмөнбай Колдошов баштаган өкүлдөр тосуп алды. Белгилей кетсек, Рыспай Исаков Туркиянын Бурса шаарында өткөн Манас жумалыгынын алкагында айтуучулук багыты боюнча Дүйнөлүк Гиннестер китебине 124 саат убакытка Манас айтуу боюнча катталган болчу. Дүйнөлүк Гиннестер китебине катталгандыгы тууралуу расмий маалыматты бүткүл Дүйнөлүк Гиннестер китебинин Туркия жана Борбор Азия мамлекеттери боюнча өкүлү тастыктап, ага Гиннестин күбөлүгүн тапшырган. Биз эми Манас суубузга салттуулай башына калпак кийгизип койгонго уруксат этиңиздер. Рахмат эми. Кандай болбосун, кайсыл жерде жүрбөйлү, эмнени гана кылбайлы, бардык эмгегибиз Кыргыздын даназасы үчүн арналган. Талант Мамутов Жогорку Кеңештин төрагалык кызматын тапшырды. Бул тууралуу ал бүгүн 5-октябрда парламент жыйынында билдирди. Ал Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы эл тарабынан шайланып, милдеттерин так аткарып келе жатканына 1 жылдан ашык убакыт өткөнүн белгиледи. Өз ыктыяры менен төрагалык кызматтан кетүү жөнүндө. Албетте бул мен өзүм жекече чечимим, төрагалык кызматын тапшырдым. Рахмат сиздерге. Ата журт Кыргызстан фракциясынын төрагасы депутат Нурланбек Шакиев Жогорку Кеңештин жаңы төрагасы болуп шайланды. Шакиевдин талапкерлиги үчүн 80 эл өкүлү макул добуш берсе, 6 каршы болгон. Анын талапкерлигин Ата журт Кыргызстан фракциясы көрсөтүп, Ишеним Альянс фракциялары менен элдик тобу колдоду. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар. Сиздердин ишенимиңиздер мен үчүн чоң жоопкерчилик жана карыз деп ойлойм. Буйруса ушул жоопкерчиликтүү жумушту сиздер менен биргеликте татыктуу аткарууга аракет кылабыз. Буйруса сиздердин көрсөткөн ишенимиңиздерди аткарганга бардык күчүмдү, тажрыйбамды, билимимди жумшайм деп убада берем. Каракол шаарында таштандылар кайра иштетүүчү завод куруу боюнча белорусиялык компания менен келишим түзүлдү. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Мындай завод Кыргызстанда биринчи жолу болот. Анын курулушуна республикалык бюджеттен 135 миллион сом бөлүнгөн. Жергиликтүү бийлик тарабынан даярдалган өсүү чекитти долбоору президент Садыр Жапаров тарабынан жактырылды деп айтылат маалыматта. Ишканада 40-50 чейин жумушчу орун түзүлөт. Курулуш иштерин Беларус Сифансия Эхнотехника компаниясы жүргүзөт. Ал 111 миллион сомдук тендерди утуп алган. Фирманын директорунун айтымында курулуш ноябрь айында башталса, завод ушул жылдын декабрь айында ишке кириши мүмкүн. Биз абдан сүйүнүп жатабыз, себеби бул эң биринчи завод болуп атат Кыргызстанда. Анан ийгиликтүү ишке ашат деген оюбуз бар. Эң негизги Кыргызстанда мусор болгон бул пластиковый бутылкалар, пакеттер, кагаз, айнек бүт баары переработка болот бул жерде.
ошолордун баары переработка болуп, андан втор сырье получать этебиз. Аны уже кааласак гранула түрүндө сатабыз, кааласак аны бир материалга айландырабыз. Аны уже иштин жүзүндө көрөбүз. Орусиянын президенти Владимир Путин тажик президенти Эмомали Рахмонду мекенге сиңирген эмгеги үчүн 3-чү даражадагы ордени менен сыйлады. Мындай жарлык укуктук маалымат порталы 4-октябрда жарыяланды. Путиндин жарлыгына Орусия менен Тажикстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөш мамилелерине жана шериктешке кошкон чоң салымы жана аймактын туруктуулугуна жана коопсуздугун камсыздоо кылганы үчүн берилгени жазылган. Рахмон 2020-жылы октябрда президент болуп 5-рет шайланган жана бийликте турганына 28 жыл болду. Борбордук телеканалдын көрөрмандары, сиздер өлкөдө орун алган окуялар менен кабардар болдуңуздар. Бизди YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрө аласыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.